Күнүнө 50дөн адам каза табат. Жүрөктү жабыркаткан коркунучту 8 дарт. Республикада жүрөк-кан тамыр оорулары орчундуу илдеттердин сап башында. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы кардиологу Акбай Сарыбаевке кайрылып, өлкөдөгү жүрөк-кан тамыр ооруларынын орчундуу түрлөрү, себептери жана дарылоо жолдору тууралуу сураштырып көргөн. Жүрөк-кан тамыр ооруларынын эң жайылган түрү инфаркт жана инсульт. Кыргызстанда жүрөк-кан тамыр ооруларын дарылоо үчүн жылына орто эсеп менен 1,7 миллиард сом жумшалат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин эсептик тобу жүрөк-кан тамыр ооруларынын экономикага тийгизген таасири 9 миллиарддан ашык сом экендигин аныктап чыккан. Чет өлкөдө саламаттык сактоо тармагына мамлекеттик бюджеттин 5-10% бөлүнсө, Кыргызстандыкы 2% гана түзөт. Акбай Сарыбаевдин айтымында Кыргызстанда жүрөк-кан тамыр ооруларынан жыл сайын 18 миңден ашык, ал эми күнүгө 50 адам көз жумат. Биринчи, инфаркт. Жүрөктүн булчуңдарына кандын жетпей калышы. Мында кан тамырлары май заттар менен бүтөлүп, кан өтпөй калат. Арыкты тазалабай койсоң, суу акпай калгандай эле нерсе. Бул оору башталганда жүрөк сайгылашып, кысылып, көкүрөк ысып чыгат. Экинчиси инсульт. Мээге кандын жетпей калышы. Натыйжада мээнин иштөөсү бузулат. Оорунун негизги себеби жогорку кан басым, гипертония жана мээдеги артериалдык кан тамырлары май бүртүкчөлөрү менен бүтөлүп, кандын өтпөй калышы. Оору кармаганда адам эс үчүн жоготуп жыгылат, жүрөгү начар иштейт, бир ыптасы кыймылдабай калат. Сүйлөсө бузулуп, дем алуу кыйындайт. Айрымдардыңкы адегенде колу, анан бир жак бети шал болуп, андан кийин сүйлөй албай калат. Үчүнчү, инфарктка да, инсультка дагы атеросклероз себеп. Мында кандын курамында холестерин көбөйүп кетет. Ал мээ кан тамырларынын ички катмарына жабышып отуруп чоңоюп, анан кан тамырларды кыса баштайт. Ушундан улам мээде кан айлануу системасы бузулат. Демек холестериндин организмде чектелүү болгону дурус. Холестеринди адам жеген тамак аштан алат. Организм өзү да иштеп чыгат. Анын организмге пайдалуу да, зыяндуу дагы жагы бар. Төртүнчү, инфарктка да, инсультка дагы гипертония, башкача айтканда жогорку кан басымда себеп болот. Бул ооруга стресс, психологиялык чыңалуу, чылым чегүү, спирт ичимдиктерин ичүү, кыймылдын аздыгы көмөкчү болот. Кыргызстанда 20 жаштан өйдө жарандардын 37-47%нын кан басымы жогору. Бешинчи, учурда 5000дей киши жүрөк кемтиги оорусунун операциясына муктаж. Жүрөк кемтигинин туаса жана кийин пайда болгон түрү бар. Жүрөктүн туаса кемтиги түйүлдүктүн өрчүү мезгилинде жүрөк жана ири кан тамырлардын туура эмес калыптанышынан келип чыгат. Мында клапандардын кемтигинен башка дүлөйчүлөр менен карынчалардын ортосундагы капталдарда да тешик болушу мүмкүн. Анда кандын бир бөлүгү жүрөктүн сол жагынан оң жагына өтүп, вена каны менен аралашып, кайра өпкөгө кетет да, же өпкөгө барбай эле жүрөктүн сол карынчасына, андан толтого барат. Натыйжада ткандарды кычкылтек менен камсыз кылуу бузулуп, жүрөккө күч келет. Ал эми кийин пайда болгон жүрөк кемтигине кан тамыр оорулары себеп. Алтынчы, ревматизм. Муундарда жүрөк-кан тамыр тутумун, нерв системасын жана терини жабыркатуучу оору. Адатта ревматизм ангинадан кийин пайда болот. Аны стрептокок микробу жаратат. Адамдын муундары шишип ооруп, терисинде кызыл тегерек тактар пайда болот. Демигет, эң негизгиси жүрөгүнө доо кетет. Оорунун алдын алуунун эң жакшы жолу тамагы ооруган же ангина болгон шартта дартты толук айыктыруу зарыл. Жетинчи, аритмия. Жүрөктүн иштөө ыргагынын бузулушу. Жүрөктөгү согуу ыргагы бузулганда аритмия пайда болот. Аны адамдын сырткы чөйрөдө болуп жаткан окуяларга болгон жооп реакциясы десек болот. Сегизинчи, миокардит. Жүрөк булчуңунун сезгениши. Перикардит. Жүрөктү каптап турган чел кабыгынын сезгениши. Эндокардит. Ички чел кабыгынын сезгениши. Алдын алуу жолдору. Оорудан оолак болсоңуз деле жылына бир жолу дарыгерге көрүнүп, кан басымыңызды өлчөтүп туруңуз. Кан басымы нормасында 140-90 мм төмөн болушу кажет. Тамеки тартып чылым чеккендер дени сак адамдарга салыштырмалуу инфаркт, инсульт жана гипертония оорусуна тез чалдыгат. Бир даана тамеки кан басымды 10 мм чейин жогорулатып, атеросклероз оорусун 3 эсе бат пайда кылат. Ошондуктан жаман адаттан баш тартканыңыз туура. Спирт ичимдиктери да кан басымды жогорулатып, жүрөк-кан тамыр оорусун шарттайт. Тез даярдалган жана калориялуу тамак аштарды, өзгөчө малдын майын ашыкча колдонгонду токтотуу кажет. Болбосо кандагы холестериндин өлчөмү көбөйөт. Андыктан туура тамактанууга өтүп, жашылча жемишке басым жасап, кайнатылган тамакка жакын болгонуңуз туура. Айта кетчү нерсе, эркектердин белинин өлчөмү 102, аялдардыкы 88 сантиметрден ашпоосу кажет.
Сергек жашоо образына адамды жаштайынан үйрөтүү зарыл. Өзгөчө кеңседе отуруп иштегендер аз кыймылдашат. Андыктан жок дегенде күнүгө 44 мүнөттөй жөө басып же чуркап туруу керек. Бул зат менен кан алмашууну жакшыртып, кан тамырлардын серпилгичтигин жоготпой ийкемдүү кылып турат. Көп кыймылдаган адамдын инфаркт жана инсультка кабылуу мүмкүнчүлүгү 18-20% азаят. Адам суткасына 7-8 саат укташы керек. Мында бүтүндөй организм эс алат да өз калыбында иштейт. Уйкудан убакытты үнөмдөө адамды оорукчан кылат. Дарыгер Акбай Сарыбаевдин айтымында жүрөк-кан тамыр ооруларын өз алдынча дарылоо мүмкүн эмес. Илдеттин белгилери болгондо сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуу керек. Далилге негизделген медицина гана бейтаптарга туура жол көрсөтө алат. Ашказан рагын айытырса болобу? Онкохирург Оорунун себеби алдын алуу тууралуу. Өлкө боюнча Ашказандын рагы, башкача айтканда залалдуу шишик оорусу менен катталгандардын саны арбын. Жыл сайын 700дөй оорулуу катталып турат. Аталган дарттын келип чыгышы жана анын алдын алуу боюнча Бишкектеги улуттук онкология жана гематология борборунун абдоминалдык жана жалпы онкология бөлүмүнүн онкохирургу, медицина илимдеринин кандидаты, жогорку категориядагы дарыгер Сүйүтбек Дөөлөтбеков айтып берген. Туура эмес тамактануу оорунун негизги себептеринин бири. Ашказандын рагы бул залалдуу шишик. Дарыгердин айтымында оорунун бир нече себептери бар. Алсак хеликобактер пилори бактериясы. Бул бактериянын түрү ашказандын былжырын жабыркатып, акырындап жүрүп гастритке, андан ары жарага алып келет. Куурулган, маринадталган, туздалган, ышталган, майлуу, ачуу азыктарды өтө көп колдонуу ашказанды жабыркатат. Андан сырткары тамактануу режиминин бузулушу, химиялык кошулмасы бар тамак-аштар, алкоголдук ичимдиктер, радиациянын таасири дагы ашказандын рак оорусуна алып келет. Анан да бул дарт тукум куучулук касиетке ээ. Ашказан рагына кабылгандар этти көргүсү келбей калат. Оорунун алгачкы белгилерине адамдын тамакка болгон табетинин жоголушу кирет. Бейтап этти, балыкты көргүсү келбей калат. Тамак жегенден кийин ашказандын оордугу сезилет да кускусу келет. Ичкен тамагын куса баштайт же кан аралаш кусат, заңына да кан аралашат. Ашказан шишиги менен жабыркаган адамдын алы кетет, бат чарчайт, жумушка болгон активдүүлүгү начарлайт, арыктайт. Оорунун өнүгүү этаптары. Илдет өрчүшүнө жараша 4 баскычтан турат. Анын 1-2 стадиясы баштап кол эсептелет. Эгер оорулар ушул учурда кайрылса, толук дарылап айыктырууга болот. Натыйжасы жакшы болот. 3 стадиясында дарылоо татаалдашып, ар кандай кыйынчылыктарды жаратат, бирок сакайтууга мүмкүнчүлүк бар. Акыркы стадиясында дарт өтүшүп, башка органдарга чейин таркап кеткендиктен дарылоо оор болуп калат. Дарылоо жолдору. Ашказан рагы гастроскопия аппараты аркылуу аныкталат. Оорулуу аппаратты жуткан соң ашказанды көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Андан тышкары рентгенге тартуу, гистологиялык изилдөө аркылуу да аныктаса болот. Ашказан рагын операция жолу менен дарылоого мүмкүн. Алгач бейтаптын операцияны көтөрө албасы, шишиктин башка органдарга тарап таркабаганы аныкталат. Дарт өтүшүп кетпесе, анда операция жасалат. Операция жасоодо кээде ашказандын жарымынан көбү же ашказан толугу менен алынат. Бул учурда кызыл өңгөч ичке ичеги менен туташтырылат. Эгер ашказандагы шишик жанындагы органдарга өтүшүп кеткен болсо, коңшу жайгашкан органдарды да алууга туура келет. Операциядан тышкары оорулуу химиотерапия жолу менен дарыланат жана иммунитетти көтөрүүчү дарыларды алат. Аталган дарт менен ооругандардын баарына режимди сактап, мүнөздөп тамак ичүү сунушталат. Ооруканадан дарыланып чыккандан кийин убак-убагы менен келип текшерилип турушу керек. Ашказан рагы менен кимдер көп ооруйт? Маалымат кылайык, ашказан оорусу менен аялдарга салыштырмалуу эркектер көбүрөөк ооруйт. Буга эркектердин тамактануусундагы өзгөчөлүк жана алкоголдук ичимдиктерди көп колдонгондугу себеп. Өлкө боюнча ашказандын рагы, башкача айтканда залалдуу шишик оорусу менен катталгандар көп. Республика боюнча ашказан оорусунун залалдуу шишиги рак ооруларынын ичинен 3-орунда турат. Алдыңкы 2 орунда эмчек рагы жана жатын моюнчасынын рагы бар.